5 yılda Kırgız militsiyasının tarihinde çokul kuruluşlardı жасады. Коопсуздукту өзөгө болгон санарип милиция системасын түзүп баардык ички иштер органдарын санарип иштөөгө көтөрүлдү. Tek militse kalmaktı. Bomba var. Kayakta bomba var. Alo. Filarmoniya. Böyle atmak olsun. Bomba kim çaldı? 2026-жылдын 25-апрелинде саат 19:00 чамасында 102 кызматынын нөөмөт бөлүмүнө Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясынын имаратында жардыруу зат коюлгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге дароо тергөө ыкчам тобу, ошондой эле Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги барган. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында жарандар эвакуацияланып, имараттын аймагы милиция кызматкерлери тарабынан курчоого алынган. Тийиштүү издөө жана текшерүү иш-чаралары жүргүзүлүп, маалымат тастыкталган жок. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 259 беренеси билип туруп террордук акт жөнүндө жалган кабарлоо боюнча кылмыш иши козголду. Ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында бир нече сааттын ичинде Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын жана Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 2007-жылы туулган ЯС аттуу жаран аныкталып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ал тергөө кызматына өткөрүлүп берилип, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Урматтуу жарандар, бомба тууралуу жалган маалымат берүү менен сиз коомдук коопсуздукка коркунуч жаратып, уюмдардын жана мекемелердин кадимки ишин бузуп, укук коргоо органдарынын олуттуу күчтөрүн жана каражаттарын алаксытасыз. Ошондой эле жарандардын кызыкчылыктарына зыян келтиресиз. Кылмыш жалган маалымат берилген учурдан тартып аяктаган деп эсептелет. Билдирүүнүн формасы ар кандай болушу мүмкүн. ООЗ-2 жазуу жүзүндө, телефон аркылуу же интернет аркылуу. Анонимдүүлүк кылмыш жоопкерчилигинен бошотпойт. Мындай аракеттердин себептери ар кандай болушу мүмкүн. Бейбаштык, укук коргоо органдарынын ишин текшерүү каалоосу же мекемелердин ишин үзгүлтүккө учуратуу. Бирок жыйынтыгы бир. Бул кылмыш жоопкерчилигине алып келген аракет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 259-беренесине ылайык билип туруп даярдалып жаткан жардыруу, өрттөө же адамдардын курман болуу же болбосо башка оор залал болуу коркунучун жаратуучу башка аракеттер жөнүндө жалган кабарлоо 5 жылга чейин эркиндиктен ажыратуу жазасы каралган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгылуу кызматы Борбор калаада дем алыш күндөрдөгү рейдтерин улантууда. Бул жолку текшерүү иштери да жол эрежелерин, ошондой эле коомдук тартипти бузуп, ызы-чуусу көп ондогон окуялар менен коштолду. Атайын рейдте шаар көчөлөрүндө күч кызматкерлеринин ондогон экипажы күзөттө болду. апрель түнкү саат 12:13:00 чамасында Борбор калаада бир нече адам спирт ичимдигин ичип, жол коопсуздук кызматкерлеринин колуна түштү. Мына кыздын башкаруусундагы джип үлгүсүндөгү унаа токтотулду. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө айдоочунун унаа башкарууга укук бере турган тиешелүү документтерин бербей бир топ кыйнады. Ал келбестен достору наркология борборуна келишип чыр салды. Укук коргоого баш ийбей койду. Айдоочу инспекторлордун талабына баш ийбей аларды жасап жатты. Айдоочу республикалык наркология борборуна жеткирилип текшерүүдөн өткөрүлдү. Унаа ээсинин мас экени расмий тастыкталган соң ага тиешелүү протоколдор толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Мындай учурда дээрлик бардык эле айдоочулар ар кандай айла амалдарды жасап, жоопкерчиликтен кутулуп кетүүгө аракет кылышат. Бирок бул жолу айдоочунун мындай аракетинен эч кандай майнап чыккан жок. Бүгүн 25 апрель 26 апрелге барган түнү саат болжол менен 00:35 чамасында Шопена көчөсү менен Сер улусундагы автоунааны Элмира Болотбековна айым айдап барган. Ошол учурда токтоткон учурда айдоочу баш ийбей автоунаасын башкарып кеткен. Алматинка көчөсүнөн артынан барып токтоткон учурда маска шектүү болуп табылып, атайын наркологияга келип текшердик. Мастыгы такталды. Азыр болсо автоунааны атайын айып короого токтотобуз.
Кезектеги жаш бала катышкан жол эрежесин бузган 13 жаштагы рулда машина айдап, анысы аз келгенсип тартип коргоо кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, аларды убарага салган учурлар көп эле кездешет. Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен кармалган мынабул айдоочу дагы кызматкерлерге жаш балдар катышкан жол кырсыгы да болот. Жол коопсуздук кызматкерлеринин рейди учурунда милиция кызматкерлерине Бишкектин бир райондорунда 13 жаштагы бала кармалды. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө бул жашы жете элек бала автоунааны үйүнөн уурдап чыкканы белгилүү болду. Жанында айдоочулук күбөлүгү дагы болгон эмес. Бардык тиешелүү маалыматтар чогултулган соң инспекторлор тарабынан тиешелүү протоколдор толтурулуп, автоунаа айып короо жайына киргизилди. Так получилось? Как то получилось? Отец дал, да, тебе? Нет. А кто дал? Брат? То машина дома стояла. Забрал, уехал. Адам Чылдык. Нельзя тебе без... А? Я понимаю это. 2026 жылдын 25 апрель түнүндө Бишкек шаарынын милиция кайгул кызматкерлери тарабынан Мерс үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Бирок документтерди текшерүү учурунда айдоочу инспекторду алаксыганынан пайдаланып, мыйзамсыз түрдө окуя болгон жерден качып кеткен. Документи жок болуп чыкты. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында айдоочу кармалды. Автоунаа айып короого токтотулду. Ал эми айдоочуга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү административдик протоколдор түзүлдү. Бишкек шаарында түнкү убакта шаар тургундарынын тынчтыгын бузуп, ызы-чуу салган 3 жигит кармалды. Октябрь райондук милициясынан билдиришкендей, 25 апрель күнү саат 11:12 чамасында Анкара жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан кафелердин биринен чыккан бир нече жаран массалык мушташ уюштуруп, бул тууралуу милицияга окуянын күбөлөрү маалымдашкан. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери мушташка катышып бейбаштык кылгандардын баардыгын кармап, андан кийин алардын үчөөнү алып келди. Республикалык наркология борборунда спирт ичимдигин жана баңгизат колдонгонун аныктоо боюнча текшерүүдөн өткөрүлүп, кармалгандардын аракетине юридикалык баа берүү үчүн материалдар тиешелүү укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Милициянын кайгыл взвод кызматынын кызматкерлери түнкү эс алуу жайларында кызмат өтөө учурунда Байтик Батыр 29А дарегинде жайгашкан Кевинс барык эс алуу жайында 3 жаран мушташка кетишкен. Ошолорду азыр наркология бөлүмүнө алып келип, ичкендигин тастыктаганда 2 жаран ичип, 1 жаран ичпегендиги тастыкталды. Андан ары териштирүү үчүн Октябрь районунун ички иштер бөлүмүнүн 4-милициянын шаардык бөлүмүнө жеткиребиз. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан жашы жете элек өспүрүмдөргө карата денеге залал келтирүү фактысы аныкталды. Такталгандай 2026 жылдын 13 апрелинде болжол менен саат түнкү 12:30 чамасында Бишкек шаарынын Токтогул жана Бейшеналиев көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз жарандар эч себепсиз 2008 жылы туулган өспүрүмдү сабап, денесине залал келтиришкен жана андан соң белгисиз тарапка из жашырып кетишкен. Ошондой эле Бишкек шаарынын Ленин районундук ички иштер башкармалыгына ИН аттуу жаран арыз менен кайрылып, анда аталган адамдарга карата чара көрүүнү суранган. Бул факт боюнча Ленин районундук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Көрүлгөн ыкчам чаралардын натыйжасында милиция кызматкерлери тарабынан 2009 жылы туулган жашы жете элек ОА жана 2009 жылы туулган ЭИ аныкталып, тергөө кызматына жеткирилген. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ички иштер органдары эскертет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык айрым кылмыштар боюнча кылмыш жоопкерчилиги 14 жаштан баштап каралат. Мыйзамга каршы аракеттерди жасоо олуттуу кесепеттерге алып келет. Анын ичинде жоопкерчиликке тартуу жана келечектеги жашоого терс таасирин тийгизе турган чектөөлөр болушу мүмкүн. Жашы жете электерин мыйзам талаптарына сактоого, ал эми ата-энелерди балдарынын тарбиясына жана жүрүм турумуна тийиштүү көзөмөл жүргүзүүгө чакырабыз.